KG маалымат порталынын түнкү тентектер көрсөтүүсү бул жолку чыгарылышында Борбор каладагы кылмыштар жана кырсыктар тууралуу баяндайт. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? ИИМдин кайгылуу кызматкерлери менен биргеликте Манас көчөсүнүн жолубузду уладык. Ошол эле көчөдө бараткан Lexus 300 үлгүсүндөгү унаа кайгылуу кызматкерлери тарабынан терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотулду. Кеңесмен кылып отурайын. Временно оставим. Я правом бар. Правом бар. Жок, сиз деген тонировка менен жүрөсүз. Кодексте Айдоочуга унаасынын терезелери караңгылатылгандыгына байланыштуу тийиштүү айып пул кагаздары толтурулуп, кайгылуу кызматкерлери тарабынан унаасы айып пул төлөөчү коргоо токтотулду. Айтылган даректен көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батир түтөп жатат деген чакыруу түштү. Орозбекова бир биз баратабыз. Азыр келип калдык. Чалып информация берем. Батирдин ээси үйүндө жоктугуна байланыштуу, батирдин ичинде эмне күйүп жатканын билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Ya. Hazır emeler kravatlar ölçtü. Açkanı get dur üstüne baba. Get. Кошуналары жана кайгылуу кызматкерлери аркылуу батирдин ээси чакыртылды. Жашоочулардын коопсуздугун камсыздоо максатында милиция кызматкерлери жашоочуларды сыртка чыгарышты. Өрт өчүрүү кызматкерлери түтүнүн келип чыккан себебин үтүк суурулбай калганы менен байланыштырды. Күтүлбөгөн мындай кырсык өрт өчүрүү кызматкерлеринин жардамы менен токтотулду. Киев жана Манас көчөлөрү кесилишкен жердеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринде баласы энесине кол көтөрүп жатат деген чакыруу болду. Не вернешься ты? Да никуда не денешься. Смотри. Смотри, что делает, а? Чужие эти самые. Тварь поганая. Вот так вот, я не так, я тебя никогда в жизни не... А? Чей? Надо взять, да? Баласы энесине тынчтык бербей кол көтөргөндүктөн 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө энеси баласынын үстүнөн арыз жазды. Баласынын алкоголдук ичимдик ичкенин тастыктоо максатында наркология борборуна алып барып, алкоголдук ичимдик ичкенин аныкталган соң 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Если я тебя в телевизоре увижу, я тебе по телевизору на голову отвечаю. Я пацан свой, отвечаю, телевизор на голове будет. Будешь смотреть его что-то в зеркало. Ножницы вот такая старая, не Есть. Вот это самый железный, он, по-моему. Вот это, да. Понятно? Ты по-русски сказал?
Жибек жолу көчөсүндө топ балдар бир кызга тийишип жатат деген чакыруу түштү. Анда барганыбызда кыз мас абалында экен. Бирок анын айтуусунда топ балдар аны сабап качып кетишкен. Кто слышал, девушка? Я приехала по вызову. 4 часа назад. Приехала с мужчиной, который остались здесь уже полгода. Видите, я оттуда выходила, они меня просто оставили. Я на парковке недалеко ехала до дома. Я их просила, пожалуйста. Вот и девушка вызвала, такси вызвали, и девушка, они были какие-то, иначе так мне удержать. Я сама виновата, я больше никогда не буду. Просто скажешь, нормально сейчас. Все хорошо, пойди, пожалуйста, не позорьте. Полицию же вызвали, скажешь, нормально. Я не вызывала, я не вызывала. Хорошо, хорошо. Өзіңіз жардам сұрадыңыз, анан шақырды. Вот, я не вызывала. Позвоните вот на номер, который вызов был. Ну, сейчас позвоним. У меня даже телефона нет, вы меня обманываете. Я не вызывала, это несправедливо. Я не вызывала, Намрусун говорит. Я не вызывала, не обманывайте. Фамилия как? Кайгул кызматкерлери мас абалындагы кызды 1-май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматкерине өткөрүп беришти. Токтогул көчөсүндө жол кырсыгы катталды деген чакыруу түшкөнүн барсак, канализациянын капкагы тигинен туруп калып, Subaru үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу аны байкабай келип коюп кеткен. Кайгуул кызматкерлери окуя боюнча тийиштүү жетекчиликтерге телефон чалган учурда алар үйүндө уктап жаткандыктарын билдирип, капкактын сынып калганын сүрөткө тартып жиберүүсүн айтты. Тийиштүү жетекчилерди күтүп, алар келбеген соң айла кетип, айдоочудан түшүнүк кат алынды. Унаанын ичинде чоңдордон бирөө бар экенин унаанын айдоочусунан уктук. Айдоочу айткан чоң Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев экен. Депутатка мыйзам иштебейби? Депутат бараткан унаа кайгуул кызматкерлерине баш ийбей кетип калды. Терезелери караңгылатылган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Айдоочу бат эле күнөөсүн моюндап, кайгуул кызматкерлери тарабынан айдоочуга тиешелүү айыппул кагаздары толтурулуп, унаа айыппул төлөөчү корого киргизилди. Кайгуул кызматкерлери тарабынан Мерс үлгүсүндөгү унаа ичинде ким баратканы билинбегенчелик даражада караңгылатылгандыгы үчүн токтотулду. 0,755 60 94.
Түш анаңызга. Токтотулду. Бирок терезелери караңгылатылгандыгы үчүн айыппул кагаздарын толтурууга жана унааны айыппул төлөөчү короого киргизүүгө макул болбой жатышты. Акыр аягында айласы кеттиби Айтор унааны айыппул төлөөчү короого киргизгенге макул болуп, кайгуул кызматкерлери айдоочуга терезелери караңгылатылгандыгы үчүн атайын унаасын айыппул төлөөчү короого киргизишти. Москва жана Тыныстанов көчөлөрүндө жол узуладык. Анда Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү терезелери караңгылатылган жол тандабасы токтотулду. Айдоочу качкандан майнап чыкпасын билдиби, Айтор унаасын айыппул төлөөчү короого киргизип, кайгуул кызматкерлери унаанын терезелери караңгылатылгандыгы үчүн айыппул кагазын толтурушту. Өлкөнүн тынчтыгы, жарандардын саламаттыгы, айдоочулардын эрежени так сактоосу бир гана кайгуул кызматкерлерин эмес, ар бирибиздин милдетибиз экенин унутпайлы. Түнкү тентектер көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.